Рахмат достор чыкканыңыздарга. Урматтуу Facebook көрөрмандары, урматтуу YouTube көрөрмандары, бүгүн мен Рахман Разыков агайдын үйүндөмүн. Биз ушул жаңы проектини баштадык эле. Бул жаңы проект ушул күндө 7-де башталып турат. Сөздү Рахман агайга берели. Assalamu alaikum. Ne deyizim, bu жаңы проект. Жаңы проект бакыт иним келип, анан ушул бир жакшы бир идеяны айтып, Рахман ака, эл менен сүйлөшпөйлүбү? Ушундай бир нерсеге элдер муктаж болуп турат. Кээ бири сүйлөсө жалаң саясатты сүйлөйт, кечке бирөө-бирөөлөр менен урушат, бирөө-бирөөнү дебатка чакырат, отвечаю, мен коркпоймун дейт. Кайерге десең барам дейт. Анан биз жөн эле бир мындай бардык жоктон коктейль деп койгончу. Аралаш. Силер каалаган суроолорду берсеңер жооп берейли деп атабыз. Эми бүгүн Кыргызстанда не башталды? Кыргызстанда саясат өтө бир мындай чокусуна жетип, бүгүн ошол шайлоо башталды деп коелучу. Биз шайлоо жөнүндө сүйлөшсөк болот. Биз бардык талапкерлерди колдогон шайлоочуларды сыйлайбыз. Мындай бир саясий маданиятты калыптандырсак деп атам да. Сен баланчаны шайла, сен түкүнчөнү шайла дебейлик. Ар кимибиз ким кимди тандаган болсо ошону шайласын. Ушул президент болом деп талапкерлигин каттап чыккан балдарыбыздын бардыгы жакшы балдар. Тегеле эч кимиси жаман ой менен президент болоюн деген жок. Бардыгы колдон келишинче кандайдыр бир ушул мамлекетти оңдосом, кыргыздарды чогултсам, кошуна мамлекеттердин астында бир уят болбой турган, бир экономикасы өнүккөн, саясий стабилдүү, башка мамлекеттер бизди сыйлаган, ушундай бир мамлекет болсо, мен ошону жасасам, ошону билем, анча-мынча акылым жетет деген азаматтар шайлоого катышып, бүгүн ушундай шартта кетип бартабыз. Мени өкүндүргөнү ушул жанагы бир тарапка бөлүнүп, бирөөсү бир тарапка бөлүнүп алып, аябай бир туура эмес нерселерди айтып, бирин-бири коркутуп, ушундай бир жакшы эмес сөздөрдү сүйлөп, ушулар бир мындай бир аз өкүндүрүп атат да. Келгиле. Кимди шайласаңар ошону шайлагыла, жөн эле бирөөнү сөкпөй, бирөөнү урушпай, бирөөгө жаман комментарий жазбай эле мындай эле отуруп сүйлөшпөйлүбү? Силер кандайдыр бир сурооңор болсо бербейсиңерби? Биз мүмкүн болушунча жооп бергенге аракет кылбайлыбы? Мүмкүн биз бирдемени туура эмес айтып атсак, силер айткыла. Мүмкүн биз үйрөнөлүк силерден да, бакыт кандай дейсиң? Туура. Агай, эми азыр кандай деп ойлойсуз? Ушул баарына тең шарт болобу мындай, кандай десем? Бардык кандидаттарга бирдей шарт түзүү болобу? Мурда билебиз, административдик ресурс колдонулат, сатып алуу, тиги бу, сиздин оюңузча кандай болот ушул теңдик жагы? Бакыт мындай да. Шайлоонун канча жолу башыбыздан өткөздүк да. Мына бизди көрүп аткан достор дагы башынан өткөзгөн. Азыр эч кимге барып бардыгына бирдей шарт түзүлдү десең ишенбейт. Эч ким ишенбейт. Андай бизде эч качан болгон эмес, азыр дагы болбойт. Мен муну сага мындай айтып берейинби азыр муну? Азыр эле, кечээ эле мына Ошто кайсы бир талапкердин пайдасына элдерди чогултуп алып чай бермей башталды. Уже мен өзүм барып өз көзүм менен көрүп келдим. Кайсы таза шайлоо, кайсы мен билбейм. Биздин эл качан ушу чай ичкенди таштап мамлекеттин тагдыры жөнүндө сөз болуп атканда бир алым ашты, бир жиликти бияка коюп, бир жүрөк менен ойлонойлук балдардын келечегин деп туруп, бир башкача бир жолду бир мындай тандайбыз, мен билбейм. Уже башталды азырчы мына. Мен мындай да айтып коеюн бакыт. Биз мындай кылып чечтик. Биздин балдар ошол ресторандарда эми кызмат кылган музыканттар дейликпи, башкалар толтурат эми.
Bular мындай деп атат. Рахман ака. Ертеңден баштап ушу кайсы бир талапкер чай берип баштаса биз видеого тартып алып келип берип турсак, ушу сиздин ушул азыркы долбоордун ичинде көрсөтүп турсак болобу дейт. Мен айттым, болот дедим. Аябай жакшы болот. Муну эмнеге айтып атам? Кече өз көзүм менен көргөн үчүн айтып атам да. Эми мына Бишкектегилер кече бир жума болуп калды, эми өзүнчө эле бир кандай десем бир очередь болуп чай беришпедиби? Ресторандарда ар кандай райондун өкүлдөрүн чогултуп алышып, 200-300 адам чогулуп алып, анан ушу бир талапкерге добуш бергиле, ушуга кызмат кылайлык деп айтып аткандарын угуп, бир аз ушул шайлоо жакшы өтпөйт окшойт деген ойго келип калдым да. Менин досум мына Арап Төлөнов деген көп жолу парламентте депутат болгон досум бар. Ошол кара сулуктарды чогултуп алып мынтип айтыптыр. Садыр Нуркожоевич, сиз кара сууга барбай эле коюң. Кара суунун эли 100% сизге добуш берет. Мен отвечаю деп ойлонайын. Эми ушундайды токтотсок дейм деми. Мен деле кара суулукмун да, менин оюмду сурабай эле, кантип эле менин атымдан эле жооп бере берет. Эми булардын бардыгы багыт. Эми мындай айтыптыр дем. Экинчи бир Каракулча районунан Асылбек Жээнбеков деген депутат жигитибиз, ой, Каракулчага барбай эле коюңуз, бүт барыбыз сизди колдойбуз деген экен. Каракулчалыктар угуп алып, чалкасынан түшүп, эмне үчүн биз үчүн жооп берет, биз эл эмеспизби, биздин тандообузду карабайбы деген аябай бир жакшы эмес сөздөр болуп калды. Ушундай нерселерге бир жол бербесек дейм да. Ар кимибиз өзүбүзгө жооп берсек да, мен баланчаны колдойм деп эле айт. Кандай дейсиң, туурабы? Ооба. Анан баланча үчүн мен жооп беремин деген Эл мынтип атат деп жооп айтат. Эл айтып атат деген ушул туура эмес да. Ой, эл таңдасын. Элдин тандоосуна биз мындай шарт түзүп берелик. Кааласа Канат Исаевди шайласын, кааласа Арстан Алайды шайласын. Мага десе кимди шайласа ошону шайласын. Биз баарын сыйлашыбыз керек. Анан элди жалдыратып туруп эле силердин атыңардан мен жооп берем, мен бардыгына келбей эле кой десе, бул менимче бул элдин акылын чөнтөгүмө салып алдым деген сөз да. Кандай дейсиң? Ооба. Агай, ким өтөт анда? Сиздин оюңуз боюнча бир прогнозуңуз барбы? Ким өтөт? Шайлоодонбу? Шайлоодон. Садыр Жапар өтөт, мына элдер көп колдоп жүрөт, же башкасы өтөт? Кандай бир өзүңүздүн математикалык расчётторуңуз барбы мындай? Мындай да. Биринчи Кудайдан. Так. Кудайдан улуу сүйлөбөйлүк. Кимдир бирөөнүн пешнесин жазган болсо, ошол президент болот. Бирок мен башка бир нерсени айтайын. Мына биздин буга чейинки президенттердин баары 61 жашында кызматтан кетет. Сооронбай өтүп кетип атты эле, аны да өткөзө койбой. Анда эмне сиз конституцияга киргизип койсун ушуну деп турасызбы? 61 жаштуу. Парок өтпөсү кыздарга деп. Билбейм, буну биз атайлап киргизген жокпуз, бирок ушундай шарт түзүлүп калды дейм. Буну бирөө жазган жок. Эч ким талап кылган жок. Бирок кандайдыр бир ушундай жагдайлар менен 61 жашта бардык президенттерибиз кызматтан кетип атат да. Эгер ушул салт бузулбасын десек, кыргыздар ушул салт сакталып калсын десек, анда азыркы талапкерлердин ичинде 55ке чыккан бир эле талапкер бул Адыхан Мадымаров экен да. Анан аны как раз шайласак 61 жашында кет дебесек деди кетет экен да. Ошон үчүн ойлоп атам да, бул сенин салтты бузбай эле койсокпу депчи. Адыхан Кемсембаевди шайлап коюп. Сиз любой нерсени күлгүзөсүз да. Агай, бир шайлоо жөнүндө тамсилдериңизди угуп калып жүрчү элек окуп бербейсизби ошону? Көңүлүбүз көтөрүлүп калсын. Болот. Токойдогу шайлоо. Бул эми шайлоо. Анан мен анекдот айтып берем ал боюнча. Шайлоо жөнүндө. Шайлоо эмес, меники да ошондой да. Эми биз айтпадыкпы, биз бардык темаларда мындай сүйлөшүп барабыз деп. Анан бул суроолорго кийинки эртеңки берүүдө жооп беребизби? Алыстан мен көрбөй атам, мисалы үчүн. Анан жакын. Аларга да жооп беребиз убактысы келгенде. Анан көрүүчүлөр мен окуп берем агай, мен жетет. Айтпасын, биз сурасак. Азыр тамсилди айтып бериңизчи.
жооп бербей атасыңар деп. Элдин көңүлү Бул шайлоо деген нерсе, мен муну жазганым өтө көп болду. Токойдогу шайлоо деген тамсил. Эми канча жыл көп болсо деле бул өзүнүн кандайдыр бир мындай актуалдуулугун жоготпой келгенсип. Ошон үчүн шайлоо болуп аткандан кийин муну окуп бербесем менимче болбойт. Токойдогу шайлоо. Сөз эркиндиги деген элде Токойго да жетиптир. Арыстанга баш ийген жаныбарлар оппозицияга жана оппозицияга бөлүнүп кеттир. Токойдун ичи бардак. Бирин бири кыйнап, сакалдуу эчке арак куюп, бөлтүрүктөр төрдө отурушат ырдап. Күйөөсү жок эшек зебрадан бозуп алган. Арыстанга нааразы болгон теке эчкилер менен жолду тосуп алган. Түлкү эки жактан кабар алып, bir gün оппозицияга, bir gün оппозицияга барып, бир эле сөздү экөөнү эки башка айтып, ортодо жүрөт бүлүк салып. Түлкү менен баары эсептешет. Эки жак тең, бул бизге керек дешет. Анткени түлкүнүн менчик гезити бар. Жинне тийсең жазып берет шерменде кылып кезек-кезек. Баарына да үкөө кыйын болду. Күндүзү байкуштун көзү көрбөйт, жеберки пикетчилерин тынчы өлбөйт. Айласы кетип арыстан, hayvanatların öküldörün büt çakırıp alıstan, kelgenlerge köz kırın taşladı, sözün mintip başladı. Tokoydu жалгыз başkarıp geldim ele. Kanday gemçilik olsa özüm çeçip, özüm cengdim ele. Kebrelerin aytımında men diktatör emişmin. Janağı jağı tınbagan sağızgandı, sayasi motiv menen attırıp eyipmin. Так, не oldu sen ayaktan? Okuyveriniz. Үйün тияқтан өте қату шығып кетті ошо. Okuyveriniz. Анын кантип өлгөнүн баарыңар жакшы билесиңер. Сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлдү деп айтып эле жүрөсүңөр. Ушундай ушок сөздөрдөн бүтүн бүгүндөн баштап точка коелу, парламенттик шайлоо өткөрөлү дагы демократиялуу Токой бололу. Ошентип шайлоо болчу күн такталды. Талапкерлер арыздарын берип катталды. Айбанда болсо жек жааттарын издешип, шайлоонун шайтан оюну башталды. Дастаркондор жайылып, арак-шарак суудай агылып, үгүт иштери жүрүп жатты, музыкалар жаңырып, бүтпөгөн көпүрөлөр бүтүп, көчөлөргө жарык тартылды. Өмүрү суу келбеген арыктар өзгө чыкма менен казылды. Жардамга чакырышып алыс жакынды, жолдорго шагал төшөлдү, асфальт да басылды. Талапкерлердин баары бири-биринен жакшы. Өмүрүндө бирөөнү сиздебеген карышкыр, эгерде мени шайласаңыздар сиздер үчүн өлүп берем деп жатты. Шайлоочулардын баары акчалуу талапкерге ыктады. Алыста жашап, аскада жашап алысты көргөн бүркүттүн сөзүн эч ким укпады. Тандалып талапкерлерден мыкты шайлоонун жыйынтыгы да чыкты. Карышкыр, кашкулак баары биринчи турдан эле утту. Кып-кызыл болгон мандаттарын алышты, чалкалап басып парламентке барышты. Эң кызыгы алар менен бир аз жүдөп галстук тагынган байкуш эшек да жүрөт. Шайлоого чейин эшекти эч ким билчү эмес. Үйүнө чакырса дагы конокко бирөө кирчү эмес. Эми болсо мынтип көзүнө көзөйнек тартып парламентте отурат, арыстанга акыл айтып. Көрсө эшек чоң даярдык менен барыптыр. Айвандардын добуштарын акчага эле сатып алыптыр. Көрсө ал байкуш эмес тура. Ишенбесең элден сура. Анткени эшек наркотик ташып жүргөн экен, акча тапса эле депутат болорун билген экен. Тамсилден жыйынтык чыгарып, эшекти шылдыңдап күлбөгүлө. Акча тапкан эле кишини акылдуу деп билбегиле. Bilmeygiler. Мына ушул тамсилдин жазылганына менимче азыр канча бир көп жыл болуп калды, бирок шайлоо келгенде ушул өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, мындай кайра дагы бир сире окуп элдерге сунуштап атабыз. Бул эми менин китебимде жазылган Көөдөн кыйкырыгы деген китепте экинчи жолу басылды. Биринчи басылышы бул Чоң Удулдун Чөнтөк китеби деген китепте басылып, тамсилдер жыйнагы менен чыккан эле. Алгандар мүмкүн окуп
жүрүшкөн чыгар. Эми нускасы 15.000 нуска менен чыккан. Бул Кыргызстандагы эң көп мындай басылган китептердин нускасы деп эсептелип жүрөт азырынча. Сатууда жок уже. Жок, сатууда жок. Ооба, сатууда жок. Ооба, сатууда жок. Ушул вакыт. Агай, мына жаңы жылдагы чукулдап келе жатат. Жылда ушул чоң концерттик шан шөкөттөрү болуп өтөт эле да. Анан мына жакында мындай расмий түрдө ушул концерттерди өткөрүүгө, кино көрүүгө уруксат берилди. Сизди биз белгилүү продюсер катары, маданият ишмери катары билебиз. Жаңы жылдык жаңылыктарыңар барбы? Концерт элге мындай жаңылык иретинде айтып кое турган бир сөздөрүңүз барбы? Концерт барбы? Туура, концерт көптөн бери мына пандемиянын аркасынан токтотулуп, эми уруксат берилди. Көрүүчүлөр да аябай бир мындай суранып, качан концерт болот, качан көрөбүз концерт, жаңы интермедиялар барбы дейт. Эми жаңы интермедиялар деген ал толтура. Себеби мына парламент ал мындай мыйзам эле жазуучу орган эмес, алар сатира чыгаруучу орган катары. Булар ойлоп тапкан нерсени биз ойлоп таба албайбыз. Мына ушулар турганда эч качан сатира түгөнбөйт, бүтпөйт деп айтып эле келем. Мына ошондой концертти бир койсокпу деп азыр мына Оштогу Бабыр театрына бүгүн ошондой келишимди түздүк. Бул концертте Абдулда, Тынар, мен үчөөбүз программаны койгон атабыз. Бул Үч Пахан деген концерт. Үч Пахан баягы эми бул баягы зонадагы мындай башкаруучулар, авторитет дейбизби, ошону Пахан деп коет го. Анан азыркы биздин жашоодо бул мындай көп зона, анан кийин анан чыккандар деген көп терминдер колдонулуп атат. Ошон үчүн Үч Пахан деген атты коюп, менимче туура болот деп ойлоп атам да. Оңолбойт элим эч качан Ордодо турса Үч Пахан деген концерттин атын коюп койдум. Кимдер ойнойт ал Үч Пахан болуп? Абдулда, мен, Тынар үчөөбүз. Тынар келе турган болду. Ооба, Тынар эртең 16-сында учуп келе турган болуп атат. Анан программанын концерттин программалары жазылган. Анан жазып деле кереги жок, өзү эле даяр программа бардыгычы. Анан ошондой бир шартта ошо концертти коелу деп атабыз. Бабыр театрында. Бабыр театрында. Биринен дедиңиз? 1-январдан дештиби, 1-январдан 7-январга чейин. Эми чыгат да афишасы? Эми афиша чыгып, азыр кулак салып. Жаңы жылдык концертке даяр экенсиздер да ушул команда менен чыкканга. Ооба. Даярбыз, Кудай буйруса. Жакшы агай, анан сиз ушул акыркы Мерген деген бир кинону тартып жүргөн элеңиз, анан ушул Мерген, бизге азыр суроолор болуп жатат. Ушул Мергендерге дагы мүмкүнчүлүк беребиз. Ушул Мерген бул кино жөнүндө кичине дагы айта кетсеңиз. Аябай суроолор көп болду. Баягы мен каналдан чыгаргандан кийин мен Мергендер жөнүндө көп билбейт экенмин, акыры чынын айтканда. Бакыт. Ал тартып жүргөн жокпуз. Азыр биз сценарийсин жазып атабыз. Сценарийсин. Биринчи кино болуш үчүн анын сценарийси жазылат да. Анан баягы сиз Зардалыга барып келдим дегениңизде мен жок, ошол кино, ошол сценарийин айтып атам мен сагачы. Бул эми сценарий бир күндө эле жазылып, эртең мындай тартыла турган болот. Анда бир салмагы жеңил болуп калат да. Анан акыркы Мерген деп бул өзү ат айтып тургандай эле, бул мергенчилик, бул өтө бир мындай бир өнөр, Кудайдан бир берилген өнөр болгон да мергенчилик. Кыргыздын мындай бир жашоосунда мергенчилик өтө чоң бир орунду ээлеген. Анан бул кандайдыр бир мергенчиликтин философиясы бир өзгөчө бир мындай мамилени талап кылган өнөр да. Мына сен экөөбүз эфирден ушул мергендер жөнүндө кино деп айтып койгондон бери мага дагы бир топ мергенчилердин балдары телефон чалып, бул жөнүндө өтө көп маалыматтарды жыйнай баштадык да. Анан ошол акыркы Мерген дегенибиз эмнеге аталып калды кинонун аты? Ушул мергенчилик өнөрдү баягы атадан балага өткөзүп берип келген бир салт жоголуп, бүгүнкү бир чоң мерген, ушул акыркы Мерген бул өнөрдүн эң акыркысы экенин өзү билет да. Бул ушу менен коштошуп,
ушул нерсе токтоп калып кыргыздарга мунун кереги жок немеси нерсеге өнөргө айланып калды деген бир өкүнүч, кандайдыр бир өтө чоң бир сырларды өзүм менен кошо алып кетип, менден кийин бул эч кимге кереги жок нерсеге айланып калды деген бир өкүнүч бар болот да. Бул кино жөнүндө ушундай бир негизги мындай баягы кинонун кандай десем бир максаты, максаты. Анан ошол кино аркылуу жок дегенде түрк тилдүү элдерге кыргыздын мергенчилиги жөнүндө, бунун өтө бир татаал сырлары жөнүндө ошол элдерге жеткизип көрсөтсөк деген максатта. Муну Токтош деген досум экөөбүз жазып атабыз сценарийди. Анан дагы ушул сценарийге кошумча кыла турган, дагы тарыхты билген, ушундай бир эл билбеген, мергенчиликтин ыкмаларын билген адамдар болсо кошулуп жазса болот. Тарыхчы балдар менен бир сүйлөшүп, алардан дагы бир консультация алып дегендей. Билем бул эски баягы көп унутулуп кеткен нерсени киного алып чыгыш бул өтө татаал болот экен да. Анан бул мындай нукуралуулугун сактап калайлык. Ошол эртең чындап эле бул бир мындай биздин кыргыздын өзгөчө эл экендигин таңазалай турган бир кино болсун. Демек бир эл аралык фестивалдарга даярдагандай. Эми ушундай бир максатыбыз ошондой да. Ошондой болсо экен деп аракет кылып атабыз. Эми бул өтө кымбат тартыла турган кино, мындай айтайынчы. Мисалы үчүн мен мындай деп ойлоп атам, ошо Туркиядан өтө бир белгилүү бир жаш кино актер менен сүйлөшсөк, ошол жигит Кыргызстанга келип мергенчилик жөнүндө изилдөөлөр жүргүзүп, анан ал атайын кыргыз тилин үйрөнүп ушул жака изилдөө жүргүзүш үчүн. Анан ушул тоолордон барып, ушул Зардалыдан ушул мергенге жолугуп, ошол менен болгон маек, ошол киши менен бирге жүрүп мергенчиликтин ыкмаларын көрүп дегенде ушундай бир сценарий ушундай да. Бул элди кызыктыра турган. Илгери эсиңде бар баягы Чингачук деп баягы индеистердин киносунда кандайдыр бир кичинекей эле бир мындай элементтер, кичинекей эле бир нерселерди көрүп аябай таң калат элек го. Бул мындай тез эле көзгө көрүнбөй бир жака секирип өтүп кетип, же аттарга кандайдыр бир мамиле, ушулардын баардыгы бизде кыргыздарда дүйнөнү таң калтыра турган ушундай бир мергенчилердин укмуш нерселери бар да. Анан ушулар жөнүндө ушу киного киргизсекпи деген максат. Азыр сценарий толук жазылып жок, сценарий мындай, бул дайыма жазылып, дайыма мындай жаңыланып, анын орду толтурулуп, уламыштар менен кошулуп отурат да кинонун эмеси. Кечээ жана Чоңалайдагы аксакал Сайдырахман деген аксакал менен сүйлөшкөндө мен бир укмуш бир сценарийге бир кошо турган нерселерди уктум да. Мисалы үчүн ушул көп жыл мергенчилик кылган бул аксакал бир жолу ушундай тоодон бир кайбиренди көрдүм дейт. Текени бир мүйүзү бар дейт. Бир мүйүз ортосунда, мындай башынын ортосунда чыккан, сакалы 30 сантиметрге түшкөн теке. Мен андайды көргөн эмесмин дейт. Мен көзүмө көрүнүп атабы деп жанымда жүргөн жолдошума дүрүүнү берсем, алда карап, бул керемет экен. Бул өзгөчө бир нерсе экен, муну атканга болбойт дейт. Эмнеге болбойт атканга деп, ошол тоого чыгып барып дейт, бир 70-75 метр аралыктан туруп аттым дейт. Ок атылган жок. Качпап туруп аткан жок дейт. 70 метр жерге чейин бардым дейт, ошо турган жеринде турат дейт. Экинчи жолу аттым дейт, атылган жок. Үчүнчү жолу аттым дейт, атылган жок дейт. 70 жыл мергенчилик кылып, биринчи жолу мен аткан октор атылбай калды дейт. Анан коркуп калдым дейт. Бул башка бир керемет окшойт. Кандай атылбайт? Анан 4-үнчү жолу атканда ок атылды дейт, бирок мынтыктын үнү эмес, башка бир үн чыкты дейт мынтыктан. Башка бир үн, андай үндү уккан эмесмин дейт. Анан теке турган таш баягы замберек менен атканда болуп кулап, арчаларды кулатып улдыйга кетти дейт. Барсам теке де жок дейт, же ок тиеп бир канаган жери жок дейт. Бирок текенин изи турат дейт турган жеринде. Анан басып кеткен жагын карасам, эч кандай изи жок эч жерде дейт. 10 метр тегерегинде айланып карап чыктым дейт, тегеле текенин изи көрүнбөйт дейт. Бирок аны көрдүм да мен дейт. Ушундай бир кызыктай уламыштар бар да, бул мергенчилердин айтымында ошондой эле бир кайырендин пири болот дейт. Жанагы оңко тургузгандан кийин
атпайт деп коет го. Мына ушундай бир өзгөчөлүктөр бар экен да. Анан бул мерген дегендин дагы бир кызыктай жери бир 10 чакты өтө чоң бир мергендерди изилдеп көргөн экен. Бир Тазабек деген инем айтып берди. Ушунун 5-өө балалуу болушкан эмес экен. Такыр баласы өтүптүр да. Анан неге десем, кайбирин каргайт дейт экен да баягы. Илайым сен де балалуу болбой калгын деп. Анан ошол каргыштар тийип, ошонун аркасынан улам көп атактуу мергенчилер баласыз өткөн деген бир мындай көптөн айтылып келген бир ушундай бир сөздөр бар экен. Ошонун мына тастыктамасы катары ошондой болуп чыккан дейт. Эми бул кинодо легендалар, эми бул кинодо биз ушундай бир өзгөчөлүктөр жөнүндө көбүрөөк мындай басым жасап, тоодо жашоонун ыкмалары, кантип жашаган, ушулардын баардыгы бул кантууга чыккан, анын кийимдерин кантип даярдаган, бул өзгөчө бир өнөр экен да. Биз билбейбиз аны. Мен муну изилдеген сайын улам мергенчилер таап сүйлөшүп, алар менен сүйлөшкөндө жаңылыктарды ачып, анан ошондой бир ойго келип атам да, бул чындап эле мергенчилер мындай деп айтып атат да, Рахман. Биринчи жолу ушул өнөргө кызыгып, мергенчиликтин ушундай сырларын кызыккан сен болуп атасың. Биз мындай көргөн эмес элек деп чындап эле бизде изилденбеген ушундай тайганчыларга кызыгышат, өздөрүнүн федерация, бир ассоциациялары бар, бүркүтчүлөр бар. Мергенчиликке жол экен да. Билбейм, мен канча жерге барып сурап кызыгып атам, анан эми мына байланыш аркылуу айтып кетет элем, эгерде кимде ким ошонун атасы мергенчи болуп же ошол айылдагы мергенчиликтин бир өзгөчө бир мындай мергенчилик кылуун ыкмаларын билгендер болсо, ошол канал аркылуу жазсаңыздар, биз байланышып дагы бир муну чындап эле байытсакпы деген максатта бул кино ошончолук бир мындай жакшы мааниде чыкса экен деген ойдобуз да. Эми агай мындай да көрүүчүлөргө кайрыла кетейин. Өткөндө мен сиз менен сүйлөшкөндө дагы эми көп андай нерселерди айта бербей, бизге саясаттан деп, ушула саясатка абдан эле суусап бир ушундай бүгүн айрыкча мына агитация иштери башталып калды. Эми сиз биз мындай белгилүү эле, бирок мындай калыс алып барышка аракеттенебиз, ошого убада беребиз. Бирок мына азыр ушу билесиз, бүтүн Кыргызстан партиясы, азыр Адакан Кимсанбаевич Мадмар партиядан барган жок өзү эле, бирок ошол кишини колдогон бүтүн Кыргызстан партиясы бар. Ошондой эле Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдогон аябай берилген электорат Мекенчилдер партиясы бар. Ушул Мекенчилдер партиясынын күчү, ушундагы карапайым электорат жөнүндө мындай өзүңүздүн эми ой жүгүртөсүзбү ошолор жөнүндө дагы? Ой, бакыт мындай да, кантип ой жүгүртпөй коесуң? Биз ушу саясат менен жашап калбадык баардыгыбызчы. Эртең кандай болот, мамлекет кайсы жолго бурулат деген өтө чоң бир суроолор бар да. Анан бул мекенчилдердин колдоочуларын айтам. Жаштар негизинен, фанаттар, тимени өлүп берем дегендер бар го, туура. Ой, жөн эле шайлагыла дейм да, өлүп бербей эле шайлагыла. Мен бир мындай кандай бир нерсени айткым келет да. Бүгүн бул мекенчилдер, карапайым мекенчилдер бир мындай сыртта калып калгандай сезилип атат да маңачы. Анткени ошол мекенчил партиясынын жетекчилик уюштуруучулар, штаб башчылар, агитаторлор жанагындай бир ушу акча төлөнүүчү жердин баардыгында башкаруучу бир жерлерде Акча төлөнүүчү. Абисалдуу мекенчилдер барбай калды да, мурдагы жүргөн карапайым мекенчилдерчи. Чыныгы баястер жок. Баястер баягы ушул партия үчүн өтө күйгөн балдар кыздар жок калып эле кечеги биримдик, мекеним Кыргызстан деген партиядан барган депутаттар, дөшалар, саясатчылар азыр баардыгы ошону башкарып калышты да. Анан берки балдар сыртта калып калгандай болуп атат да менимчечи. Бул туура эмес. Бул туура эмес бакыт. Себеби дегенде ошол чыныгы жөнөкөй балдардын, ошо патриоттордун бир мындай чоң эмгеги бар да, ушуну сыйлаш керек да.
Azыр карап алар бир мындай өкүнүп калгандай, бир таарынып калгандай, биз мына кыйкырган жерге эле керек, анан мындай болгондо биз кереги жок окшойбуз дегендей болуп калып атат да. Негизи бул туура айттыңыз. Мен кече деле бир досум менен дагы точно ушул сөз жөнүндө ушундай сиз айткан, сиздин көзүңүз ачык да, ушул нерсени айтты мага менин досум да, эми аттарын айтпай эле коеюн. Ушундай дейт, баягы генийлер революцияны ойлошот, фанаттар жасайт, анын ышылуунда үзүрүн көрөт дегендей, биз биякта эле дейт эми калгандай болуп атабыз, бирок үмүтүбүз чоң, патриоттуулук менен эле позицияны кармап турабыз дейт. Сиздин айтканыңыз туура. Ошондой аларда даже мындай, аларда эле эмес, бардык партияларда үгүт ишин расмий кылган адамдарга акча төлөнөт. Ошондой майлуу сүттүү жерлеринде кечээки эле айыл башчылар, кечээки жанагы домкомдордо шустрилер бар да. Ушундай адамдар келип отуруп алыштыр. Бияктагы эми бул мекенчилдер эле эмес, башка жактарда деле болушу мүмкүн. Азыркы албетте мындай ушундай сөз болду да, сиз туура айттыңыз. Мен ошон үчүн сизге суроо бердим эле. Анан бир концерттик текемелер да кайга кетип калды тиги жигитибиз. Кошкондо жакшы болот эле да. Мен кошпоз, азыр мындай, мына ушул теманын тегерегинде вакыт. Дагы айтыңыз анда. Мындай болуп атат да, кандай десем. Саясатты, мындай лидерди тандаганда, туура ал лидердин сапатына караш керек, анын басып өткөн жолуна, кылган ишине, буга чейин эмне кылган, эмне жасай алат. Анан саясатта бул элге жалган убада берген туура эмес да. Жалган убада деген бул элге тез жетип, тез эл ишенип калат да. Аны эртең аны аткаруу деген маселеси турат да. Бүгүн ал убадаларды айтса боло берет, канча айтса дагы эртең аны кандай кылып аткарабыз деген маселе чыгат да. Бүгүнкү сүйүү эртең ушунчалык тез жокко чыгып кетиши мүмкүн да. Себеби кече мындай дебеди эле, кана деген суроону эртең эле беребиз да. Ошон үчүн салмактап туруп, мындай бир башка жол менен, башкача бир жүрөк менен угуп анан ушул жолго басса деп атам да. Эми туура айтып атабыз го, бүгүн өтө көп талапкерлерибиз. Талапкерлер көп, алардын программалары да ар башка, ар ким ар кандай жолдо келатат. Мен билбейм, мен бардыгын карап чыгып отурганга мындай эле мүмкүнчүлүк жок программалардын. Эми алардын ичинен бардыгын өтөбүз деген өздөрү деле билет өтпөшүнчү, бирок эми биздин мыйзам ушундай экен, бардыгы катталса, оюн айтса болот дейт. Эми кыскасы айтканда менин оюмча мындай болуп атат да. Бул шайлоо бир тур менен бүтпөй турган шайлоо болуп калды окшойт дейм. Бул сөз бир эки тур менен өтөт окшойбуз. Бир тур менен өтүп кетиш үчүн канча голос алышыбыз керек? Вакыт бул кыйын. Мисалы үчүн шайлоого канча адам катышса, ошонун жарымын анан плюс бир голос деп коет да. Бул где-то 850 миң, анан дагы бир голос 851 миң добуш алышыбыз керек да. Шайлоого катышкан электораттын жарымын анан плюс бир голос алыш керек да. Мен мындай шартты камсыз кылыш, азыркыдай шарт 18 адам болуп турса өтө кыйын да. Мисалы үчүн Сооронбай шайлоодо 900 миң добуш алды. Бирок ал кантип алды? Атамбаев өзү баш болуп агитацияга чыгып, облуска бүт акимдерди, мэрлерди чогултуп алып, бардык кыргызстанды түрө кыдырып, анан жанагы 28 миллион доллар акчаны Фарид Ниязовдун айтуусу боюнча да, анын бухгалтери айтып атпайбы, шайлоого иштеткенбиз деп. Эми анда ачык эле сатып алуу болуп, коркутуу болуп атып, ошончо добуш алынган. Бүгүн эми андай шарт эмес да, бүгүнчү. Бүгүн андай коркутуу ачык болбойт. Адими ресурсту ачык эми иштетип атат, бирок анчалык эмес. Бул биринчиден, экинчиден элдин аң сезими дагы мындай башкачараак болуп калды. Үчүнчүдөн 18 талапкер ар жакка бөлө тартып 30 миң, 20 миң, 100 миңден өзүнүн жанагындай тарапташтарын бөлүп кете турган шартта жанагынча добушту алышка менимче мүмкүн эмес. Анан эң башкысы бул
Россиянын дагы кошуну мамлекеттердин Кыргызстанга мындай жасаган мамилеси бул чоң ролду ойнойт. Так, бүгүн ушундай бир кырдаал болуп атат. Эртең биз сүйлөшө турган теманы айттык, эртең конституция эмне үчүн бузулуп атат? Ошону мен сизге мындай таң калыштуу бир жагдай бар да. Мына мисалы үчүн 10-жылы ушул Бакиевди кетиришип, ошондо деле конституция бузулуп, ошондо мына азыр конституциянын атасы деп жүрүшөт, жанагы Өмүрбек Чиркешевичтердин жаңы конституциясы келди. Ошондо эмнеге азыркыдай, мына мисалы үчүн азыр Садыр Жапаров деле бир конституциянын долбоорун койсо ызы чуу болуп, абдан мындай көтөрүлүшүп, эмне себептен мурда көтөрүлбөй? Азыр мындай саясий биздин көзүбүз кийин ачылып кетти. Эмне мындай? Анда эмнеге көтөргөн эмес, азыр эмне? Бул мындай да бар. Бул неме узак тема болсо эртең ушуну. Узак тема, буну эртең ушу өзүнчө бир тема кылып сүйлөшсөк дегеним. Бул бир сөз менен эле мындай же мындай депсең. Жок, мен айтканыма кошуласызбы? Жок, кошулам, туура. Мындай суроо бар. Мындай суроо азыр бүтүндөй балдардын ичинде, элдердин ичинде, шайлоочулардын ичинде берилбей жүрөт. Мен өзүм эле аралашып болуп жүрөм. Эмнеге деген? Эмнеге деген ушул жерин айтып коелук, эмнеге деген. Бул мындай да. Мамлекеттик мисалы үчүн төңкөрүш, революция, кандай бийлик алмашуу дейлик, ошол жылы убактылуу өкмөт келгенде, убактылуу өкмөт мынтип айткан. Биз Кыргызстандын келечегине биз жооптубуз. Бүгүндөн баштап мына биз 12 адам убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бардыгына жооп беребиз деп айткан да. Анан бул система жарабайт, президенттик башкаруу, мамлекеттик системаны биз өзгөртүп, биз жаңы система алып киребиз да, жаңы парламенттик түзүмдү алып киребиз. Дешти дагы бул конституцияны жазып, анан апарып каттоодон өткөзүп, мындай да бардык мамлекеттердин баш мыйзамдары мындай бир нотариальный деп коелучу багы. Венецияда комиссия, эл аралык комиссия кабыл алып, ошону каттап бекитип берет. Анан ошол комиссия кабыл алган баш мыйзамды башка мамлекеттер таанып, ошол аркылуу Кыргызстан менен бир байланыштар түзүлөт деген нерсе да. Бул убактылуу өкмөт келгенде бүтүндөй конституцияны алып ыргытып берип, биз мына жаңы конституцияны жаздык, бул муну менен бардык деп атат. Бизде төңкөрүш болду, биз система өзгөрдү. Бүгүн бизде революция өткөндө ким билип айтты го, азыр муну эмне деп аташты билбей атабыз. Төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, же бийлик кулатуу дейбизби, бирөөсүнө дагы туура келбей атат. Биз ошол эле мыйзамда чыкпай калып атабыз деп айтып атабыз. Өзүбүз ал мыйзамдарды бузуп атабыз. Ошон үчүн силер мыйзамды бузуп атасыңар. Же болбосо бардыгын ыргытып, биз эч кимди тааныбайбыз. Биз жокпуз, чыгып кеттик биз конституциялык демеден полядан, талаадан чыктык, биз мына башкадан баштадык деп башташ керек эле да. Биз андай да дебей атабыз. Бирок ошол эле учурда конституцияны өзгөртүп атабыз. Конституцияны өзгөртүүнүн өзүнүн бир мындай жолу бар да. Муну такыр эле өзгөртпөгүлө деген эч ким жок. Бирок аны өзгөртүүнүн жолу ушул конституцияда жазылып турат да, биринчи эмне кылыш керек, экинчи эмне кылыш керек. Койчу мындай да бакыт. Жок, мурунку конституцияда деле ошондой нерсе болсо керек да. Анда эмнеге мындай тополоң болуп, ызы чуу болуп, азыр аябай көтөрүлүп атпайбы? Алмаштырбайбыз, ушуну менен жашайбыз деп. Мен айтып атам го, ал убактылуу өкмөт Кыргызстандын келечегин, тагдырын биз моюнга алып, биз жооптуу болобуз деп чыккандагы ушул системаны алмаштырышкан. Бирок ону алмаштырып атканда алар конституциялык жана алмашуунун жолдорун сакташкан да. Бүгүн биз сактабай атабыз. Маселе ошондой болуп атат. Мисалы үчүн мындай да, үйлөнүш керек болсо, бала чоңойгондо бир кыз менен таанышат, анан кулак сөйкө салат, ата-энеси менен таанышат, анан чакырып элге той берет, анан келинди үйгө алып келебиз. Туурабы? Бул мындай жол да, басып өтө турган жол. Биз буну бүгүн жасабай атабыз да. Биз бүгүн барып биринчи кызды үйгө алып келип атабыз, анан кулак сөйкө салып атабыз, анан ата-энеси менен таанышып атабыз дегендей эле сөз болуп атат да. Ошон үчүн көтөрүп атат. Ошон үчүн бул маселе бул бузулду. Конституцияны алмаштыруунун мындай немеси, тартиби бузулду болуп атабыз да. Ошон үчүн бизди тааныбайбыз деген маселе ошондон чыгып атат азырчы.
Almaşış gerek. Бирок анын өз жолу менен алыш керек. Рахмат агай. Неме? Мен жана бир концерттик эме Мамат Мамажановду кошобуз дедим эле. Мирлан, бирөөнү кошо аласыңбы азыр? Мамат Мамажанов дегенди. Мамыт Мамажанов. Мамат Мамажановду. Бизге Мен кошуп берчи. телефонда айттым. Биз аябай тетиги телефонду карам. Мындай эми урматтуу көрөрмандар, силерге ыр тартуулашка аракеттениз. Жолдошбек Мамажановдун иниси Мамыт Мамажановду мүмкүнчүлүгүбүз болсо азыр кошуп беребиз, бирок кошо албай калышыбыз дагы мүмкүн. Азыр биринчи передача болуп атат, берүү. Азыр мына агай сүйлөшөт. Мен ссылканы жөнөттүм эле, эгер кошулуп калса силерге бир жакшы жаңырдын премьерасын дейбизби? Мамыттын аткаруусунда. Биз баягы бул тема ар кандай тема болсун деген үчүн Мамыт Мамажанов деп көрчү. Так. Бул белгилүү обончу Жолдошбектин бир тууган укасы. Алло, Мамыт. Алло, Мамыт барсыңбы? Оу. Сен ссылкага Азыр кошуп атабыз. Кошул азыр сени кошсок, анан аккордеонуң бар да. Ошол бир ырды. Сен көрүп отурасың, азыр сага айтып берет мына жигит, оператор. Көрүп отурам дейт, кантип кошулуш менен ссылканы жөнөтүп койгом жана. Бизди Азыр баары көрүп турушат бизди. Урматтуу көрөрмандар, азыр бир аз күтүп туруңуздар. Ушул аккордеон менен таңшыган бир ушундай жакшынакай ырды тартуулабыз келип жатат. Бизде бүгүн биринчи жолу ушундай нерсе болуп жаткандыктан канча-мынча кемчиликтер кетип калса, чоңдон чоң кечирим сурайбыз. Эми бул ыр жөнүндө азыр кошто берсинчи. Сүйлөп турабыз. Жолдошука эми Мамажанов жөнүндө айтпасаң да элдин баары билет. Ал кандай деген боюнча, кандай ырларды калтырып кетти. Баарысын билбесек дагы Алма гүлү, Сүрөтүңө деген чыгармаларды Бизде эмне бар? Биздин көрөрмандар жакшы билишет. Анан бул Мамыт дагы ушундай агасын жолдон жолдоп бир обондорду чыгарып, өзүнчө бир элге тартуулайын деп аракет кылып атат. Анан өткөндө бир жыл болуп калды, мага чалып бир обон жаздым эле. Ошого бир сөз жакшы мындай болбой атат. Мындай жакпай атат, баягы отурбай атат. Бул музыканы мен угуп көрүп, анан кийин буга сөз жаздым эле да. Ошого сөз жазып, анан бул обон жазып, Мына чыкты. Салам алейкум. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыңбы? Жакшы, жакшы. Жакшы тамамбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Жакшы, жакшы. Жанатан бери көрүп отурам, бирок мен өзүм жакшы түшүнбөйм да, мына Facebook'ка кандай кылып Биз дагы жакшы түшүнбөйбүз. Биздин дагы адамдарыбыз тууралап берип. Эң башкысы Мамыт. Эми мен жанатан бери айтып атам, бул ушундай бир обон жаздым эле, сөз таппай атам ака дегенден мен бир сөз жазып, анан Мамытка бердим эле. Бирок ал ырды өзүм уга элекмин. Бир мындай баштаганда эле уктум, анан кийин бул ырдын аты Кыялдагы периштем деп аталат эле. Анан ошону бир көрөрмандарга ырдап берсең, ошо Кыялдагы периштем деген болобу? Жакшы болот. Жакшы болот, аракет кылып көрөйүн. Телефонду жакыныраак койсоңуз үнү жакшы чыксын. Кандай? Телефонду жакыныраак койсоңор үнү жакшыраак чыксын. Өзүм жыл болайын анда. Мына. Эми көп мактанбайын, бирок мындай жакшы чыкты, мындай чыкты. Эми сиздер билесиздер, сиздер сындайсыздар. Колумдан келишинче аракет кылып көрөйүн, кандай болот. Анан айтып коесуздар да мындай деп, Болот. Болуптур. Ушул жаңы жылыңыздар менен Кыргызстаныбызда дайым тынчылык, аманчылык болсун. Рахман ака, сөзү Рахман Разыков, Кыялдагы периштем.
Kınça bir kıyaları erişlersin düşündü gündüz saray çolukları Gülün azap çeker yüreğini altın sevdiğini Ulgayıp caştı menden gitkin gizli Baykadım şöntünün Cazında alma gülü açkan gezdi Can erikim oğul kanam Yıkım miskin Yüreğimi yüreğime Tartım alır Uykusuz tünde körüm Ubayımcı Şarkının sendemende düşüp kardım Abalkin sürgündürsün Bügüyildi Asmandan aydı gözüm Sağ okşudum Açılgan kızıl gülüm Sağıştıran Kıyaldaki sevgimdi Irga koşup Obondum ergadina Sabıcım Oy degen külgatta meni balık 30 yaştı sağınsam ey barıcım Oy degen külgatta meni balık 30 yaştı sağınsam ey Vay rahmat. Rahmat. Rahmat Mahmut. Yine bir ökünüştü bir nerseni seni qarab oturup hazır kıyaldanıp kettim de. Ушундай керемет оғондорду жазып, элдин жүрөгүндө калган Жолдошбек акабызга ушу бир мамлекеттик наам берилбей калганы өтө өкүнүчтүү да. Бул менин эле оюм эмес, ушул биздин курактагы, бүтүндөй Кыргызстандагы ыр сүйүүчүлөрдүн, Жолдош аканы күйөрмандардын айтып жүргөн ойлору да. Мен ушундай бир ойду айтат элем. Эми азыр кимдерге гана бербей атабыз да. Ушул ырларды ырдап чыккандарды биз эл артисти кылып атабыз, эмгек сүйгөн артист кылып атабыз. Ошол оонду чыгаткан адамга муну ыра көргөн жокпуз да. Эми мүмкүн бир жакшы бийлик келип калса, ушул өткөндөн кийин болсо деле ушундай бир чыган, оон чыга деп бир наам берип койсо, мына Кадамжай районунда Маданият үйүнүн аты коюлган мен билгенден туурабы? Жакшынакай
Жолдошбек Мамажанов атындагы Маданият сарайы турат. Эми аны ким экендигин тастыктап койбосок, бир топ жылдан кийин бул Мамажанов деген ким болгон, бул тоочу болгонбу, кенчи болгонбу деген ойлор пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерсени менимче бир ордуна келтире турган убакыт келсе, ошондо болуп койсок болобу? Кудай буйруса. Анан Бакыт, эми мындай болуп калды. Мамытты күндөлүк издеп таба албайбыз. Азыр Жолдош эке жөнүндө сөз болуп калганда сен кандай дейсиң? Бир Жолдошбек Байкенди бири-бирин ырдатып көрбөйлүбү? Ырдатып анан биздин убактыбыз дагы чектелип калды. Мен Жолдош экени бири-бирин ырдап бер, ошо менен аягына чыгайлы. Анан кийинчи. Макул, рахмат. Кайсы бир чыгармасын ырдатчы. Мен жана сизге жөнөткөн бул дагы ошо Жолдошбек Мамажановго таандык, бирок бул эстрадный вариантка чыгып, эстрадаларды алып жүргөн. Анан муну бир аз өзгөртүп, мен буздумбу, оңдодумбу билбейм. Майрамдык белек деген ыры бар. Аябай сонун анан эстрадный вариантта жакшы чыккан. Аны мен өзгөртүп алгам. Ушуну бир ырдап көрөйүн эке. Болот. Жолдошбек Мамажановдун Майрамдык белек деген ыры. Gülü tapmadım solboy durgan, Gülizarlar düydü. Gülü tapmadım onboy durgan, Karay birim tezir. Gülü sunsamdan ayranından, Al gülü beni gül taştan, Jılıkın son şulmayram, Kayradağın taştalar, Jılıkın son şulmayram, Kayradağın baştalar. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Belek alıp bersem dagın, bağluluğun kalaysın. Jılaylanıp mayram gelse, canı belek samaysın. Gömüldüğü belegindi, köpküdürüp tabandı. Gündür gelince bolbasam, belek bir kalandı. Gündür gelip cep olmasam, belek bir kalandı. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Artık körüp beleklerden, Sizim günün arınadın, Irdap benim kapa bolbon, Mayram sayınardagın. Irdap benim kapa bolbon, Mayram sayınardagın. Gül izlebem gül karalardan, Tapdım okşaydın. Irdap benim kapa bolbon, Mayram sayınardagın. Irdap benim kapa bolbon, Mayram sayınardagın. Gül izlebem gül karalardan, Tapdım okşaydın. Irdap benim kapa bolbon, Mayram sayınardagın. Irdap benim kapa bolbon, Toy kılsanız ardagın. Irdap benim kapa bolbon,
Toy kılsan ararmayın, Жаңы жылға арнайын. La 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 la. Oy rahmat. Çılmasa iyilik olsun. Rahmat, salamat. Şunu menen biz dagы бүгүнкү биринчи алгачкы берүүбүздү аяктайбыз агай. Кандай дейбиз? Бул эми жаңы долбоор. Мүмкүн бирөөгө жаккандыр, мүмкүн бирөөгө жакпагандыр. Ал силердин оюңуздар. Мына эртең саат 7-де дагы чыгып силер менен 1 саат болмокчубуз. Ар кандай багытта суроолорду берсеңер болот. Бүгүн бизди азыр канчадан көрүп атат бу жерде? Bir adamların sanımı 112, 116 Facebook'tan gördüm. Жақсы. Ертең көбөз, бүгүн ушундай болсок, ертең көбөз, силер бөлүшүп койсоңуздар, көбүрөөк ссылкалар таратылып. Сөзсүз пикирлериңерди кандай темада уккуңуздар келет. Биз бүгүн ар бир суроолорду карап чыгууга аракеттенебиз. Актуалдуу деп эсептеген суроолорго жооп берүүгө аракеттенебиз. Саламатта туруңуздар, ушул бөлүшүп биз менен болуңуздар. Саламатта калыңыздар.